Мен сіздердің көңіліңіздерді bir болған оқиғаға бұрмақчымын. Өте uzun, өте мәнілі, өте пайдалы. Андықтан biraz вақытыңызды бөліп, көңіл қойып қойышыңызды сұранам. İmam Abu Ja'far Muhammed bin Jarir At-Tabari rahmetullahi aleyh bayan kılışınca 2040 Hicri жылы Ramazan ayının 1. günü. Таң ерте Kaaba, Allah Taala'nın үйü Mekke'deki Kaaba'nın azanı munaralardan zаңырды дейді. Заңырған азан Cebrail aleyhisselam bir qancha жолу düşkön тоолордон заңырып, жел аркылуу, аба аркылуу ар бир үйгө, Меккеге, Каабага, кала берсе Каабанын аянтында отурган адамдардын кулагына аябай назик угулуп турду. Рамазан айы болгондуктан элдин баары эмеле зоорлук кылып, эртең мененки тамакты жеп, оозду жаап, тамактын артынан суу ичип, азанды күтүп отурушкан эле. Азандын үнү заңырган соң, элдин баары мечитти көздөй, араң ордуларынан туруп, багымдат намазына жөнөдү. Адатынча тамак жегенден кийин, сууду толтура ичкенден кийин, анан адам ордунан туруп козголуусу кыйыныраак болот. Ошентип элдин баары Аллахтын үйү Каабаны көздөй, көчөнү бойлоп намазга жөнөштү. Bir үй бүлө бар эле. Ал жерде bir чал, аялы, кайненеси, 4 кызы, 2 карындашы бар эле. Ошол аялдардын жоопкерчилиги, аларды кароо, алардын тамак ашы, кийим кечеги баары 82 жаштагы Абу Гыяз деген аксакалдын милдети эле. Алар дагы азандын үнүн угуп, аксакал мечитке жөнөгүсү келди. Бирок анын белинде bir байланган кебес чүпүрөк бар эле. Ошону өтө жыртылып калган, тытылып кеткен кийимдердин ордуна үстүнө оронуп мечитке барат эле. Бирок мечитке барып намаз окуп кайра келгенге чейин үйүндөгүлөрдүн баары намаз окуйт. Алар дагы кийимдери аялдардын аврет жерин жаап намаз окуш керек да. Анчалык деңгээлде алардын кийими жок эле. Абу Гыяз аксакалдын ошол чүпүрөгү, мындайча айтканда, үй бүлөнүн парадной кийими эле. Баары ошону кийип же оронуп намаз окушат эле. Аксакал ордунан араң туруп намазын окуду. Бирок аксакалдын араң турганы ал эм эле тамакты жеп, тоюп калуудан эмес эле. Алар адатынча бул түнү дагы ачка болушту. Жана Рамазандын 1 орозосуна саарлыксыз, тамаксыз, эч нерсе жебестен оозун жапты. Өтө кыйын, өтө тартыш, өтө бир кыйынчылык абал эле. Ошол үй бүлөдө. Намазын окуп, Любаба деп чакырды аялын. Аялы келди. Ага чүпүрөктү берди, ал оронуп намаз окуду. Анан кайненеси, анан кыздары, анан карындаштары. Ошентип bir kebezge
muhtaç bolup kalgan, bir kebezge байланып kalgan үй бүлөнүн кийим-кечек маселеси ошондой эле. Кыскасы, намаз убактысы өттү. Любаба айтты: "Эми сиз барып кичине тамак аш караштырып келиңиз." 82 жаштагы Абу Гыяз үйүнөн чыкты. Бирок Араб чөлү, Мекке шаары, күн ысык. Көчөдө эч ким жок эле. Эч ким көрүнбөйт эле. Баары үйлөрүнүн ичинде орозону кармаган, уктаган абалда, чарчаган абалда, салкындаган абалда. Көчөдө көздөй басып жөнөдү. Бир адам көрүнбөйт. Күн ысык, чаңкаган, орозо кармаган, курсагы өтө ач, алсыраган, илептери куурап, ушунчалык кыйын абалда. Абу Гыяз рахматулла алей бул аксакал эч качан бирөөдүн малы мүлкүнө көз артпаган, суктанбаган, кызганбаган же андагы нерсе менде эмнеге болот деп ойлонбогон адам эле. Адамдардын үйлөрүнөн чыккан тамактын жыты аны кыйнайт эле. Бирок бир жолу дагы мына ушулар исрап кылат. Кийимде, тамак ашта, унаада исрап кылат. Бирок Алла, неге мындай мага тартыш дагы буларга көп? Неге булар исрап кылганга чейин аларда көп, менде жок деп айтпайт эле. Ал кишинин сабыр канааты, ал кишинин каниети, сабыры, шүкүрү өтө бийик деңгээлде эле. Үйүндө жанагындай абал. Акыры бир жерге барып, бир дарактын астына олтурду. Олтурууга мажбур болду. Чаңкады, курсагы ачты. Анан тизелеп чөккөлөп отуруп, зар какшап, көзүнөн жашы чыгып, Аллахтан сурай баштады. Аллахым, эгер мага ушул тилегеним жакшылык болсо, ушуну берген. Менин мындан башка айлам жок. Эгер өлүм мага азыркы күнү, азыр ушул учурда өлүм мага жакшылык алып келсе, менин жанымды алган. Алла, сурады, дуа кылды, бата кылды. Мына ушундай бата кылып, ушундай жерге сөөнүп, кумду кармап турганга аракет кылды, бирок алы жетпей койду. Дагы бир ирет кумду мыжыгып турарда колуна бир нерсе урунду. Көздөрү кунарып, оозу кургап, өтө алсыз абалда. Көзүнөн жашы чыгып, сакалына жетпей куурап калчу. Ушунчалык арык, ушунчалык анын денеси алсырап калган эле. Бирок колуна эмнедир бир нерсе урунганын байкады. Мындай караса, кумдун ичинде билинер билинбес чаар жыланга окшоду. Алла, азыр эле мен ушул мага өлүм жакшылык болсо, мен ошону тиледим эле. Эми мен каза болсом, балдарым жетим болот. Жетимге Аллахтын мээрими, жетимдин башын сылаган адамдын баягы күнөөсү кечирилет дегендей, балдарым жетим абалда болсо, аларга жакшыраак ыңгай түзүлөр деген ниетим ишке ашты окшойт. Мына ушул жыланды Аллах Таала мага жиберди окшойт. Деп, кайрадан жанагы жерге колун алып барды. Жанагы кумга. Кумга алып барып, жанагы жыланга окшогон, же бир тур беле жипке окшогон, арканга окшогон нерсени кайрадан кармап көрдү. Көрсө ал жансыз нерсе эле. Анан мындай кумду ачып караса, жанагы мурдагы адамдар белине
байлаган жанагындай куржун эле. Териден тигет мындай, бет оозун буйт, ага алтын салат, күмүш салат, ошондой куржун эле. Куржундун оозун буган териден жасалган, булгардан жасалган жиптери ага жыланга окшоп көрүндү, жана жыланга окшоп колуна урунду. Ал кумду ачып карады, бирок оозун ачкан жок. Ичинде ушундай алтын дилделер бири-бирине шырыктап тийгени жана кадимкидей байкалып турду. Жанагы аксакалдын кан тамырларына, дене мүчөсүнө, бүт денесине кадимкидей жан кирди, үмүт пайда болду. Ушунчалык жанагы жерде сүйүндү, кубанды. Алып үйүнү көздөй учуп жөнөдү. Ой келди. Азыр барып кечке чейин ифтарга бирдеке сатып алыш керек. Кыздарыма оюнчук же болбосо бир таттуу нерселер, же кийим-кечек, аны муну алып берсем, аялыма, кайненеме, тиги бул ойлонуп баарын алсак, кала берсе ошол аялдардын арманы болот го, бир нерсени алсам деген кыялданганы, бир алдында тилектери. Ошондон дагы ашыгыраак, артыгыраак элестетти, ойлоду, мына ушул нерселердин баарын алсам. Бирок Абу Гыяз рахматулла алейhi факих эди. Фик илимин жакшы билет эле. Ал таква эле. Ал өтө сабырдуу адам эле. Ичинде туйгулары, ыйманы ага айта баштады. О, адам баласы, бул бирөөнүн куржуну. Мүмкүн аны ээси зар какшап издеп жүргөндүр. Мүмкүн ал бирөөдөн карыз алып, ушул Меккеге келип, соода кылам деп бирөөлөрдүн акысыдыр. Мүмкүн бул адам аны издеп жүргөндүр. Сен буга тийгенге акың жок. Бир жактан нафсис айтат, табылган нерсени бир жылга чейин үйдө сактаганга болот. Эгерде ээси табылбай калса, бирөөгө садака кылганга болот. Эгер өзү муктаж болсо, өзүнө өзү садака кылганга болот. Сен муну азыр иштетсең болот. Болбойт дегенде бир дилдени, бир ичиндеги тыйынды. Ага иманы таквасы жол бербейт. Иман таквасы айтат, сен муну азыр алып барып ордуна кой. Нафсис айтат, эми бул ал жерге койгону менен башка бир сага окшогон имандуу таква адам таап алса бир жөн. Ээсин алып барып бергидей. А бир каракчылар же бир имансыз адам көтөрүп келсе, ээсиге да жок, анан сен анын күнөөкөр болуп каласың. Бир жагдан фикый маселе бар, табылган нерсе ошол адамдын эмесине өтөт, аманатка. Анан аны ээсин таап берүүгө буга важип болот. Ээсин таап кайра ошол жерде намаздарда, базарларда, элчи кылган жерлерде элан кылыш керек, кыйкырып жарыя салыш керек. Эмне экенини, канча экенин айтпастан ушундай бир буюм табылды. Ким канча экенини күбөлөр менен келип, даана так айтса, эмне экенин айтса, санын так айтса, ошого берилиш керек болот. Ушундай уйгу тугулар, ой, адам баласыны эмнеге гана алып барбайт. Ошентип Абу Гыяз рахматулла алейhi үйүнө алып барып, түз эле өзүнүн бөлмөсүнө кирип кетет. Эми аялы аны күтпөй отурду дейсизби? Ал бир ифтарга, ооз ачарга, курма, өрүк, май, ун, талкан, загара бирдеке көтөрүп келет деп күтүп отурат да. Анын үстүнө ал койнуна салып келген нерсе. Дароо аял артынан кирип барып, эмне алып келдиңиз деди. Эчтеке. Эми жанагы өмүрүндө жалган айтпаган адам дагы кыйратып жалганды окшото албайт да, айта албайт да, анын тилинен андай сөз чыкпайт да. Жок, бирдеке алып келдиңиз, эмне жашырып атасыз? Айтат, бул бирөөнүн буюмун, мал дүйнөсүн, куржунун таап алдым. Муну кайтарып ээсине бериш керек болот, маселе боюнча. Аял айтат, бул бирөөнүн буюму болсо, байлыгы болсо, анда бир
сомду, же 10 сомду, же 100 сомду иштеткенге бизге адал болса керек. Сиз ушуну кайра алып барып берген чакта дагы ал сизге сүйүнчү берет. Сүйүнчүнү азыр эле биз иштетип койсок болбойбу? Көрүп атасыз. Азыр кийимибизге жетпейт, тамагыбызга жетпейт, кечки ифтарга жетпейт, орозонун биринчи күнү бир жакшыраак бир курсактуу тойгозуш керек. Маселе аялдардын өзүнүн көйгөйү. Чал айтат, жок, бул нерсени мен ээсине жеткирүүм керек. Албетте, ээсине алып барып берсек, бериши мүмкүн. Бирок ээси качан табылат? Бүгүн эле табылып калбайт. Бул жакта ушунчалык муктажбыз. Айыл айтат, бирөөдүн буюму тиякта турсун. Өлүп калган нерсе, өлүп калган өлүмтүк, арам нерсе. Адам бир чөлдө баратып ачка болсо, өлүп калуу бир жакта, экинчи жакта арамды жегендик турса. Арамды жеш керек, жан сактап калып, ошол барар жерге чейин барып алыш керек, кийин тобо кылыш керек. Ушундай маселе бар эмеспи? Өзүңүз жакшы билесиз го. Бул эми бирөөнүн буюму экен. Аны колдонуп койсоң, кайра ага төлөсөң болот. Же анын сүйүнчүсүнө чагып койсоң болот. Ушундай сөз кетет. Анан Абу Гыяз рахматуллах алейхи айтат, жок. Бул тыйындарга колуңду тийгизсең, же бирөөгө ушундай куржунда акчалай түрдө бизде аманат бар деп айтсаң, сага талак дейт. Мен мунун ээсин табышым керек. Аялдыгын кылат, макул, бирок бүгүн гана табылып калбайт. Ошол берер сүйүнчүсүн бүгүн иштетели дейт. Кыскасы, жөнөп Меккеге кетет. Чал Меккени аралап жүрөт. Бул окуяны баян кылган имам Табари рахматуллах алейхи айтат. Меккеде бир Хурасан шаарынан келген бир адамдар чогулган жерге барып үн чыгарып атты. О, калай калк. Мен бир куржун жоготтум. Анын ичинде менин алтын дилделерим бар эле. Ким таап алса, ага мен Аллахтан жакшы береке болсун деп ыраазычылык билдирем. Аллах анын соонун берсин деп айтып аткан дейт. Анан жанагы Абу Гыяз рахматуллах алейхи чал келди дейт. Келип ошол жыйында болду. Жанагы кишинин жарыясын укту. Анан туруп айтты дейт. О, мусапыр, биздин шаарыбыздын коногу. Кош келипсиз биринчиден. Экинчиден, сиз курук эле ушул мен маалы мүлкүм жоголду, аны таап алгандар кайтарып бергиле дейсиз. Сиз бир аз мындай бир сүйүнчүсүн айтыңыз да. Мүмкүн бирөө жарым таап алгандыр, анын сүйүнчүсүн айтса берем деп аткандыр. Биздин өлкө ушундай какыраган чөл. Курмадан бөлөк эч нерсе болбойт. Биздин тиричилигибиз, биздин кирешебиз ошол дүйнө жүзүнөн келген мусапыр, ошол ажылардан, умрачылардан, саудагерлерден биз ошолорго бирдеке сатып, сүт сатабыз, же бир курма сатабыз, же бирдеке сатып соода кылабыз. Андан бөлөк бизде бир мөмө жемиш деген, бир жибек деген, же башка нерсе деген болбойт. Бизде ушундай бир кыйынчылык. Арабтар азыр эле жанагы байып кетпеди, мурдагындай эмес болчу. Ошого сиз бир аз мындай бир сүйүнчүсүн айтсаңыз, мүмкүн чыгып калар, деди жанагы чал. Ошондо жанагы Хурасандык соодагер айтты. Жок деди. Мен андай кыла албайм деди. Бирок канча сурашы мүмкүн таап алган адам? Десе чал айтты, мүмкүн 10дон бири 1000 дилде болсо, ошол 100 дилдесini берсең болор. Чал айтты, жок, мен андай кыла албайм. Мен бардыгын толук алышым керек. Деп анан элдер таркап кетти. Имам Табари айтат,
мен жана чалды сөзүнөн байкадым. Мүмкүн ал таап алгандыр. Ошон үчүн ошентип жанагыга сунуштап атты. Деп анан чалдын артынан аңдып жөнөдүм. Байкоо салдым. Бул Имам Табари ал кезде жаш талап илим окуучу бала эле, Меккеде окуйт эле. Ан чалдын артынан барсам, өтө жупуну, өтө бир жөнөкөй үйгө барып кирип кетти дейт. Мен эшигин астына барып, эми окуянын баарында эмне болгонуга күбө болуу иретинде үнүн угуп аттым дейт. Аялына айтты: "Лубаба, бул алтындын, бул куржундун ээсин таптым. Бирок ал кишинин сөзүнөн, түрүнөн бир мындай бир сүйүнчү берейин, же бир сыйлык берейин, же бир ыраазычылык билдирейин деген өңү байкалбайт. Байкош киши ушунчалык алтын жоготконуна бушайман. Өтө кыжаалат. Ошондуктан буну алып барып берүүгө туура келет." Күн кечкирип баратат. Түш болду. Кечкиге ооз ачарга суудан бөлөк эч нерсе жок. Кыйынчылык чындап эле. Имам Табари айтат: "Мен бул кишинин, чалдын өңүнөн ушунчалык бир гамды көрдүм" дейт. Нафсиси менен алышып аткан. Эми жанагы кишиге, малдын ээсине айткан жок менде деп. Жөн эле ал сүйүнчү берсең элден чыгып калар деп эле айтты. Менде деп азыр анда бар экенин эч ким билбейт. Аялы бир жактан тамак аш кечкиге, бир жактан аманат, бир жактан тиги киши сүйүнчүсүн да бербей алам деп атат. Өтө ыңгайсыз абалда, өтө ыңгайсыз абалда. Анан эмне дейт? Жок, мен буну алып барып беришим керек дейт. Дагы үмүт. Дагы бир жерде жанагы элдерди чогултуп алып жанагы киши айтып атат: "Мен ушундай бир куржун жоготтум, таап алган адамга Аллах ыраазы болсун. Кайтарып бериңиздер, сураныч Меккеге, сураныч." Эртеси күнү. Анан барып айтат жанагы чал, карыя: "Урматтуу Курасандык киши, кече да мен сизге айтканмын. Мынтип качанга чейин сиз таапсаңар бергиле деп жүрөсүз. Сүйүнчүсүн айтсаңыз, мүмкүн элдер дагы издеп талаа түздү, тоолорду, сиз жүргөн жерлерди, жолдорду таап издешип берер. Мүмкүн азыркача эч ким таба электир. Мисалга сиз 100 дирхам эмес, 10 дирхам берем деп айтыңыз. 10 дирхам берем деп айтыңыз. Ошондо да адамдар бир 100дөн бирин берем десеңиз дагы адамдар таап берер. Десе, жок, мен андай кылбайм. Мен баарын табышым керек. Элдер мага кайтарып берет аны. Менин ишеничим толук." Анын эртеси, 3-күнү күнү дагы келет. Башка бир базарда, башка эл чогулган жерде жанагы куржунду издеп аткан кишини көрөт. А бир жакта Имам Табари аны баарын байкап жүрөт. Аксакал келет: "Абу Гыяз, урматтуу мусапыр, иман үйүндө 3 күн өтүп атат. Орозо, жанагындай маселе, кыйынчылык. 1000ден бирини берем деп айтпайсызбы элге? Эл дагы бир кызыксын. 1000ден бирини. Мындайча айтканда 1000 дирхамыңыз бар экен, 1 дирхамды берем деп айтпайсызбы? Ошол элдер табышып берсин." Айтат: "Жок. Макул анда. Мен үйүмдө сиздин ошол 1000 дирхамыңыз турат. Жүрүңүз, мен сизге берейин. Мына кызык маселе." Имам Табари айтат: "Мен ал экөөнүн артынан түштүм" дейт. Барды дейт. Абу Гыяз аксакал үйүнөн куржунду көтөрүп чыкты. Кишиге берди. Киши өзүнүн селдесин жерге салып, куржунду ачып, бир-бирден 1, 2, 3 деп өзүнүн селдесинин үстүнө санай баштады дейт. Жанагы аксакалдын кыздары, аялы, карындаштары, байкуштар дейт, ушундай эшиктин кычыгынан ызычуу болуп жанагы окуяны санап аткан алтынды, анчалык алтынды эч ким өмүрүндө көрө элек да. Алар кедей карашып ушунчалык үмүт менен турушту. Акырында 1-2 дананы бизге сүйүнч катары берип коебу деп
ушунчалык үмүт менен турушtu. Абу Гыяс аксакал унчукпай карап турду, эсептеди. Болду, толукпу, аманатыңызды аткардыңбы? Меңиз Аллахтын астында мен аманаттан кутулдум. Макул деди. Куржундун артына таштады, үстүнөн жанагы селдесин таштады. Курасандык киши жолун көздөй кете берди. Алхамдулилlah, Абу Гыяс айтты, мен аманаттан кутулдум. Бул киши 3 күндөн бери какшабатты. Таап берген адамды Аллахка коюп бердим. Аллах анын сообун берсин. Аллах ага разы болсун, Аллах ага береке берсин деп дуалар, эми ошо дуа мага жетишет. Аллахтын тагдыры, хикматы ушундай экен, деди. Асыр намазга жакын эшик такылдады. Эшик ачылды. Чал үйүнөн чыкса жанагы киши, Курасандык киши, куржунну көтөрүп үйүнүн алдында турат. Келиңиз, эмне болду? Келиңиз, үйгө кириңиз. Жок, аксакал. Мына бир күн сиз таап алган 1000 дирхам сизге. Бул кызык болду, кандай бул? Айтат, менин атам 3000 дирхам калтырган. Анан бир өтө баалуу кымбат кадимки ээр калтырган. Ушуну сатасың, 3000ден 1000 дирхамды куржунга салып көтөрүп барып Меккеге барып ажылык кыласың. Eerдин акчасына ажылык кыласың, бул 1000 дирхамды не кыласың? Ошол жакта эң муктаж адамга бересиң дейт. Мен Хурасан, бул Хурасан Иран, Афганистан тараптагы фарисилердин бир чоң шаары. Афганистан менен Ирандын чек арасында жайгашкан чоң шаар. Ал жерден чоң алымдар чыккан. Хурасандан Меккеге чейин сапар тартып келдим. Жол катар ушул 1000 динарга татыктуу адамды таппадым. Мына ушул сиз эң татыктуу адам экенсиз. Таап алганда дагы. Анан жанагы 1 сом иштетпей, үйүңүздө ошончолук муктаждык, орозонун күнү, аялыңыз кыстап турганда, өзүңүз ошончолук бир аксакал болуп туруп иштетпегениңиз, мага кайра бергениңиз, бул баары Аллах Тааланын туш кылганы. Мага кайра берип дагы артымдан жаман сөз сүйүнчү бербей кетип калды деп да койбогонуңуз, шүгүр кылып аманаттан кутулдум дегениңиз, мен да ана атам эңсеген, атам айткан сиз экенсиз, муктаж адам сиз экенсиз. Ошон үчүн кайра алып келдим дейт. Ошондо Абу Гыяс рахматулла алейх не кылат? Алтынды алып, ыраазычылыгын билдирип кетет. Кеч кирет. Жанагы асырдан кийин эми жанагы алтындан эми дүкөнгө барып, аны муну мөмө жемиш, тамак аш, эт, май, курма сатып анан кечкинге ооз ачар болот. Оозду ачар менен жанагы суу менен оозду ачып көчөнү көздөй жөнөйт. Аял айтат, эми каяка жүрөдүңүз? Эми тамак ушунча күндөн бери, ушунча жылдан бери мындай тамак жебеген отурбайсызбы? Жок, мен көчөнү карап, өзүбүзгө окшош дагы бир муктаж адамдар болсо, ошолорго чакырайын, ошолор дагы келип бул жерден тамак жесин деп анан көчөнү көздөй жөнөйт. Ошондо имам Абу Джафар Мухаммад Джарир Табари рахматуллах алейх айтат, мен дагы талап илим экенимди, окуучу экенимди, баягы студент экенимди байкап, жанагы аксакал Абу Гыяс айтты, оğlum дейт, мен сени баягы биринчи жыйында эле мен баягы 10%-ны берсеңиз элден чыгып калар деп айткан жыйында эле мени байкаганыңды, жана мен артымдан түшкөнүңдү, ушунун баарына күбө болуп атканыңды билем, иним. Кел сен дагы деп. Жанагы эмени дейт, алтынды куржундан алып чыгып, кызына, баласына, өзүнө кылып, өздөрү 9. Жанагы 2 карындашы, 4 кызы, аялы, кайненеси. Анан өзү 9. 10-кылып мени отургузуп алды дейт.
Анан жанагы куржундан не кыла баштады? Баягы бөлө баштады дейт. Биrini несине салат, колуна, ошоду мага дагы ошол эмеден 100 дилде тийди дейт. 100 тыйын, алтын тыйын дейт. Мына көрдүңүзбү? Анан Имам Табари айтат, мен ошол акча, малы мүлк мага өтө чоң пайда берди дейт. Мен аны тамак ашыма, кийим-кечегиме, китебиме, калемге, сыяга колдонуп, мен дүйнөнү кыдырып чоң илимдерди алдым. Эч кайсы жерде бир мындай бир ырыскым, азыгым, оокатым деп кыйналбадым дейт. Кунт коюп, жалаң илим менен алек болдум дейт. Анан 16 жылдан кийин кайра бардым дейт. Кайра барсам Меккеде жанагы Абу Гыяз рахматулла алей каза болуп кетиптир, аксакал дейт. Анын кыздары өтө бир улуу мартабалуу жакшы жерлерге турмушка чыгып, таква, алым, эми мындайча айтканда илим жагынан өтө жакшы жактарга өзгөрүптүр дейт. Анан ошол неберелерине, аялыны, жана башка тууган туушкандарыны, кыздарын баарын чогултуп алып, мен ушул окуяны төкпөй чачпай баарын айтып бердим дейт. Баары эскеришти. Ошол жерден биз аксакалдын акысына дуа кылдык дейт. Анан мен кайра 40 жылдан кийин Меккеге барсам дейт Имам Табари. Мен анын бала чакасын, кыздарындай ошол кездеги тирүүлөрдү көрбөдүм дейт. Баары каза болуп кетиптир дейт. Мына ушундай окуялар болгон, урматтуу жамаат. Аллах Таала баарыбызга мына ушундай улуу заттардын окуясынан сабак алууга, үлгү алууга, таквачылыкты, сабырдуулукту, дуанын күчүн үйрөнүүдө баарыбызга сабак берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен сиздерге жеткирдим. Сиздерге башкаларга жеткирүү аманат.